мында отурайын укам. Жылбайын, Акыркы учурда коомчулукта элдик дарылоо жолу кеңири жайылып, хижама жасаткандар арбууда. Ош шаарында бул ыкма менен дарылаган 11 борбор бар. Алардын 6-сына талапка ылайык эмес деген негиз менен жабуу чечими чыккан. Анда көпчүлүгү санитардык гигиенаны сактабай, бир медициналык колкап менен 3-4 адамга хижама жасагандар кездешкен. Бул учурда кан аркылуу оору жуктуруп алуу коркунучу күч. Хижама жасаган каналларда элдердин көптүгүнөн багы ошол жерде иштеген медайым, кээ бирлеринин сертификаты бар, кээ бирлер жөн эле өздөрүнчө үйрөнүп алып иштеп жүрүшөт. Бир эле перчатка менен 3-4 адамдын канын кесип, билесиздер да, хижама жасаганда лезвия менен кесип, ошон үчүн ушул сыяктуу нерселерден бул кан аркылуу жуккан вирустук гепатит Б, С оорулары аябай Кыргызстанда көбөйүүдө. Азыр эми биз билишибизче таап жаптыргандар жаптырдык, кээ бирлери жаппай дагы деле иштегендер бар, кээ бирлер үй шартында жасап биз билбеген, көрбөгөндөр деле бар. Хижама жасагандарга атайын лицензия берилбейт. Башкача айтканда ишмердүүлүгүнө тыйбыз салынган. Бирок бул талапты сактабай жашыруун кызмат көрсөтүп жаткандарды да кезиктирдик. Аларда медициналык билими жок, 1 айлык курсту окуганы тууралуу сертификаттар гана бар болуп чыкты. Практикада үйрөнгөнсүз да, окуган эмессиңер да? Окуямыз Казандыкиде. Хижама боюнча. Дипломуңуз бар да? Сертификаттар бар. Эми бул сыяктуу медициналык билими жок өз алдынча иш жүргүзгөндөр тизгинделет. Алардан атайын медициналык лицензия талап кылынып, жок болсо, ден соолукка олуттуу залал келтирген учурда 500 000 сомдон 1 миллион сомго чейин айып салынат. Бул сыяктуу медициналык билими жок, бирок хирургиялык кызматтарды көрсөткөн косметологиялык жайлар көп. Аларды санитардык эпидемиологиялык кызматы өз алдынча текшерип кете албайт. Ага тармакка мораторийдин кирип калганы себеп. Санитардык талаптарды сактабаган учурда 5 000 сом айып салуу менен гана чектелишет. Ош шаарында эле 24 косметология болсо, алардын 4-өндө гана уруксат кагазы бар. Атайын косметологдун диплому болуш керек да. Врач-дерматолог болуш керек, медициналык билими болуш керек. Анан медициналык билими жоктор деле ошо беттерге ийне саюу менен ушундай услугаларды жашартып, беттин жасалгалап, ошондой немелер менен алек болгондор бар да. Бирок алар ошо гепатит, ушундай кан аркылуу жугуучу оорулардын, вирустардын жуктуруп алышын, же өзүнө жуктуруп алышын, же бирөөдөн экинчи адамга жуктуруп коюшу менен алардын немеси жок да, тааныш эмес да ошолорчу. Ошол нерсе менен түшүнүгү жок да. Ошон үчүн коркпостон эле алар ошондой косметологиялык немелерди, кызматтарды жүргүзүп атышат аларчы. Сунушталган мыйзам долбоору ноябрда жогорку кеңеш тарабынан колдоо тапкан. Эми өлкө башчы кол коюп күчүнө кирүү алдында турат. Ак халатчандар тармакты көзөмөлдөп, жоопкерчиликти күчөтпөсө коркунуч бар экенин моюндашат. Жок дегенде орто медициналык билими болуш керек. Жок дегенде и плюс обязательно лицензиясы болуш керек. Анан хижаманы ар кимге туш келген жасай берген дагы болбойт. Себеби азыр мына кан аркылуу жуга турган жугуштуу оорулар аябай көп. Бүгүнкү күндө гепатит, СПИД, ВИЧ, мына бүткүл кан аркылуу жуга турган ооруларды ошол хижаманы туура эмес жасап, санитардык нормаларды бузган адам өтө коркунуч коомго келтириши мүмкүн. Буга чейин Кыргызстанда пластикалык операциядан кийин абалы начарлап каза болуп калган 2 учур катталган. Ош шаарында косметология кызматынан бетин бузуп алып, соттошкон учурлар да бар. Былтыркы жылы лицензиялык жана санитардык талаптарга жооп бербеген 485 менчик клиника жабылган. Алмагүл Эрке, Байгызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.